Рахмат. Алмаз Акунжанович. Бүткүл дүйнө азыр мына электромобилдер боюнча толугу менен өнүктүрүү маселесин карап атат да. Керек болсо 30-жылдан баштап Европалык мамлекеттер толугу менен ушул электромобилге өтөйүн деген тилекте бардык шарттар түзүп атат. Поштиналарды алып атат, заправкаларды куруп атат. Айтор бүт шарттар түзүп атат. Бизде тескерисинче билесиз, ИЭСтин алкагында тескерисинче поштана кирип калды. Мына ошону Акылбек Сүмөкчү айтты эле. Ошол маселени тездетсек, тездетип батыраак ушул поштананы жокко чыгарсак. Андан сырткары мына жолдо, ал поштана боюнча билбей калган, бирок жолдо келип калган машинелер да бар экен. Алар дагы азыр мына же ары же бери эмес туруп калышты. Эми алар билген эмес, ал жөнүндө маалымат чыккан эмес, айтылган эмес. Демек алардын дагы мындай ойлоп коюшубуз керек да. Эми айтайын дегеним, бизге электромобилдердин поштанасы жок кирип келгени бир гана плюс болот. Ансыз деле машинелердин баары кымбат, ансыз деле баардык кымбатчылык, КСМ кымбат. Бул жерден бир топ маселелерди өзүбүз дагы чечип алат элек. Экология маселеси, арзанчылык маселеси,